Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ак Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз Камчыбек Ташиев жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Өткөндө мындан бир жума мурун журналист айым Майраш Базлакунованын ушул Камчыбек Ташиев менен болгон кеңири маегге кеткен эле YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Абдан кызыктуу, маанилүү, ушул азыркы кездеги саясатчыларга, азыркы кездеги болуп жаткан мамлекеттик саясатка дагы кандайдыр бир баа берүүгө болот да. Бул маекти көрүп отуруп, өзүңчө бир чоң жыйынтык чыгарууга болот. Эгерде көрбөгөн болсоңуздар, ушул Базлакунованын каналына кирип, өзүнүн жеке көрүп койсоңуздар болот. Мен эми ошол каналдан алып берейин десем, ал киши өтө строго каттуу запрет кылган экен. Кандайдыр бир үзүндүлөрүн дагы коюуга болбойт деп. Бирок мен башка каналдардан көрдүм үзүндүлөрүн. Эми ошентсе дагы өзүнүн уруксаты жок. Бул нерсени чыгарууну туура көрбөдүм. Бирок өзүм көрүп, бир мындай жыйынтык чыгарып, жалпысынан бир анализ берип коеюн дедим да. Мен эми бул жерде ушул Камчыбек Ташиев жөнүндө эле сүйлөп жатып, ушул азыркы кездеги саясатчылар эмне себептен бириге алышпайт, эмне себептен региондордо булардын таасирлери күчтүү дагы, ал эми өзүнүн башка ошол таасири аз региондорунда болсо, кайсы себептер менен таасирлери аз, эмне себептен бириге албай жатышат, жалпы бийликке, жалпы ушул парламенттик шайлоодон утуп чыгыш үчүн булар кандай технологияларды азыртан колдонууну ойлоп жатат, ошолордун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз, достор. Камчыбек Ташиев менен ошол баарлашуунун башында эле шайлоого сиз кайсыл партиялар менен кошулуп, кайсыл партиялар менен барасыз деп суроо берди да. Базлакунованын башка аңгемелерин көрсөңүздөр деле абдан бир маанилүү суроолорду берет. Ошенткенде биз үчүн бир жаңылык болду. Мен дагы мындай өткөндө Чоң Казаттын жигиттери ушул Камчыбек Ташиевдин ошол аңгемелешүүсүнөн кийин биз абдан ойлонуп калдык дегенде, мен эмне себептен ойлонуп калды экен бул жигиттер деп бир оюм кетти эле да. Күн аябай тоскоолдук келтирип атат, мындай отуруп алайын. Анан ошол нерселерге жоопту таптым. Анткени бул ушул биригүүлөр, кошулуулар жөнүндө Базлакунованын бир абдан кызыктуу суроосу болду. Сиздер ушул кийинки шайлоого дагы республикада жұрт болуп, ушул республика партиясы менен Өмүрбек Бабанов менен чогуу барасыздарбы деп сурады да. Андан кийин бул киши дагы абдан бир эки ача жоопту айтты. Эгерде Бабанов өзү партиянын башында турса, ошол киши менен жакшы үй бүлөлүк катнаштары бар экен, жакында эле жолугуп келдим деди бир жума мурун. Мен анда барамын, анда мен өзүмдүн программаларымды башынан караштырууга туура келет деди да. Бул барамын деген сөз, демек Бабановдун таасирин билесиздер, түндүктө түштүктө абдан күчтүү таасири бар саясатчы да. Биз Бабановду андай дейбиз, мындай дейбиз, бирок анын таасири азыркы кезге чейин дагы абдан чоң таасирдүү саясатчы. Эгерде Бабанов өзү партиясын баштап кайра саясатка келип бара турган болсо, мен өз көз карашымды өзгөртүп кошуламын деди бул жерде ачык эле. Бул биринчи нерсе. Мен ушул жерде Чоң Казат менен булардын ортосундагы биз ойлонуп калдык деп Чоң Казаттын Максат Мамыткановдун сөзүн ошол жерде бир жоромол кылдым, достор. Анткени Максат Мамыткановдардын бул Чоң Казат жаңы чыгып келе жаткан кыймылы Бабановго өтө эле каршы пикирде. Кече жакында дагы көрдүңүздөр, проценттерди төмөндөтпөйсүңөр деп резкий жанагындай өздөрүнүн пикирлерин айтышты да. Демек, эгерде Бабановго кошулуп ушундай чоң адамдар менен бара турган болсо, бул Чоң Казат булар менен кошула албастыгын ойлонуп жаткандыгы менин жеке оюмда ошондой болсо керек. Балким эми андай эмес, сыраны турмуш көрсөтөттүр. Мен ошентип ойлоп койдум да. Андан кийин дагы бир кызык жагдай, биздин экинчи партиябыз бар деди. Мен дагы бул
Ата Журт партиясынын дагы экинчи партиясы кандай партия болду экен деп таң кала түшкөнүмдө айтты. Биз мекенчил партиядагы биздин партия деп койду да. Анан көрсө мекенчил партиядагы булардыкы, мен эми саясатты талдабаган үчүн билбейт экен, бирок мекенчил партия тиги Садыр Жапаровдыкы, ошонун колдоочулары бар экендиктерин жакшы билесиздер. Эми булардын Садыр Жапаров, Ахматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиевтердин дос болуп жүргөндүгүн дагы билебиз. Булардын ортосунда кандай иштердин болуп кеткендигин дагы билебиз. Бирок мекенчил партияны мен жетектеп барам дегени бул кыргыз саясатындагы азыркы чоң бир жаңылык деп койсок болот да. Себеби чынын эле айтышыбыз керек. Мен өзүм мисалы үчүн түштүктөн боломун. Ушул Ата Журт партиясынын бизде түштүктө менин районумда деле абдан таасири күчтүү. Жалал Абад, Сузак бул региондо күчтүү болгону менен түндүктө албетте таасири аз болчу да. Эгерде ошол мекенчил партиясын жеке жетектеп Камчыбек Ташиев бара турган болсо, анда түндүк электоратында кандайдыр бир бөлүгү Камчыбек Ташиевди ээрчий тургандыгы бул анык сөз. Түштүктө бул партиянын абдан эле таасири чоң. Менин апам мисалы үчүн канча жылдан бери мен ушул Камчыбек баламын партиясын шайлайм деп. Азыр эми бир үйдө билесиздер да, бирөөсү бирөөнү шайлайт, бирөөсү бирөөнү шайлайт. Ушундай демократия болуп калбады. Менин апам канча жылдан бери Камчыбек Ташиевди шайлайт. Анткени Камчыбек Ташиевдин апасы менен, раматтылык ошол апасы менен, энебиз менен ушул менин апам Жалал Абадта бир-эки жолу больницада чогуу жатып калышкан окшойт. Анан жакшы, анан ушул Камчыбек Ташиев дегенде Камчыбек Ташиев деп. Ушундай Камчыбек Ташиевди карапайым адамдар көп колдойт деп айткым келип жатат да. Ал эми түндүк региондо тилекке каршы Бакиевчил деп, жана башка деп, ар кандай бир сөздөрдү айтышып, ачык эле сөз көп эле колдой беришпейт. Бизде эми ушул тилекке каршы регионализм, трайбализм деген изимдер көп да. Ошондуктанбы иши кылып ошондой жагдайлар бар. Мен ошону айта кетмекчимин. Эгерде мекенчил партиясын Камчыбек Ташиев жетектеп, андан кийин Келдибеков эмне себептен бул жака өтө албай тургандыгын жакшы билесиздер. Анткени Келдибеков менен жеке Садыр Жапаровдун мамилеси абдан начар. Садыр Жапаровдун баягы күндөлүк деген китебинен көрсөңүздөр болот. Акчалар жөнүндө сөз бар. Эми ал чоң саясатчылардын өздөрүнүн иши. Бул үчөө кошулушу мүмкүн эмес. Ал эми мекенчилди Камчыбек Ташиев өзүнчө жетектеп, тиги Ата Журтту болсо Ахматбек Келдибеков жетектеп, ошондой эле ушул эле учурда булар Бабанов кайрадан ушул саясатка келсе, булардын баардыгы биригип Бабановго кошулуп кеттүү жагдайлары түзүлүп калды. Эгерде бул кандай десек, тандемби, коалициябы, эгерде бул күчтөр баардыгы бириге турган болсо, албетте кыргыз саясатында чоң бир саясий агым жаралат да, достор. Ал эми Базлакунова айым дагы бир жакшы суроону берди. Эмне себептен тиги башында Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев ушундай төртөңөр президенттик шайлоого тандем кылып туруп, анан канча бир-эки күндөн кийин кайра тарап кеттиңиздер. Буга эмне себеп болду, эмне себептен ушундай нерселер болуп кетти деп сураганда ага дагы жооп берди. Биз башында ушинтип бир бириктик элек, андан кийин кандайдыр бир ошол мен чыгам деп жоопкерчиликти алам деген жигиттердин арасында пикир келишпестиктер болуп калды. Ал ар кандай нерселер болду, финансылык жактан болду, жана башка жактан болду деп. Эми бул жерде чынын эле айтыш керек, Камчыбек Ташиевдин финансылык абалы, Ахматбек Келдибековдун финансылык абалы жана Адахан Мадумаровдун финансылык абалдарын салыштырууга болбойт. Демек, бул негизги көз караштар ушул финансылык абалдан келген окшойт. Ошентип түшүндүрүштү. Бизде мындай бирикпөө жөнүндө эми бул жагынан түшүндүрдү. Бирок ошол кезде билесиздер, 80ге жакын партия пайда болуп, анан ошонун ичинден чын эле бир реалдуу түрдө ушул азыркы президенттин партиясына колдоо көп болуп, анткени жогортон ошондой буйрук болгон. Аны чын эле билебиз баардыгыбыз. Атамбаев өзү колдоп, анан ошонун негизинде көп адамдар колдоп,
Анан ошол жерде балким саясий көрөгөчтүк кылгандыр. Иши кылып Камчыбек Ташиев ошол жерден Жээнбековду колдогон, мына Чубак ажы Жалилов Жээнбековду колдогон ушул түштүктөгү белгилүү инсандардан айта турган болсок. Ошентип ушул Сооронбай Жээнбеков бийликке келген да. Аны жакшы билесиздер достор. Анан дагы бир жакшы сонун суроо болду. Сизге эмне себептен жумушка бербедиби же чакырбадыбы же өзүңүз басып барбадыңызбы деп абдан бир сонун маселе, сонун суроо болду да. Анан Камчыбек Кыдыршаевич дагы абдан сонун жооп берди. Биз Камчыбек Кыдыршаевичти жакшы билебиз достор. Бул киши абдан патриот, мекенчил, мындай бир нече партиялар бар дейм, ушундай түштүктө болобу, түндүктө болобу, партия деген эле көбөйүп кетпеди. Бирок ушул партиялардын ичинен канчалык биз сындап, канчалык айтсак дагы карапайым адамдарга жардам бере алган партиялар, мен билгенден ушул Камчыбек Ташиевдин партиясы мына спорт залдарды салды, өзүнүн айрына өкмөттүн акчасы эмес, өзүнүн жеке ошол фирмалары менен башка менен асфальт жолдорду кылып, кадыр барктуу эли журтуна кадыры сиңген партияда. Жок дегенде ошол өзүнүн туулган айылы кичи мекени кадыры сиңип калган да. Ал эми дагы ушундай мына акыркы кездери сындап жүрөбүз. Анан президентке кошоматтай кылып, баягындай сиздин сөзүңүз мурдакы президентке дары деп, анан мындай деп, тияк бияк деп, болбогон авантюраларды кылат деп Бакыт Төрөбаевди дагы абдан сындап келишет да. Бирок чынын айтканда достор, мен өзүм ошол Жалал Абадтык болгондуктан мага мисалы үчүн Бакыт Төрөбаев, Камчыбек Ташиевдер булар мени менен тең жигиттер, мен буларды деги тааныбайм. Алар чоң бизнесмендер, чоң эме, мен болсо бир простой мигрантмын да, мындай айтканда. Бирок ошол Бакыт Төрөбаевдин дагы мээнеттери чоң да. Анткени мен 2016-жылы Жалал Абадка барып федерация, өзүбүздүн спорттун түрү боюнча федерация ачам деп зал керек болуп, ошондой болгондо ушул Бакыт Төрөбаевдин эл үчүн бекер салып койгон ун комбинатынын жанында залы бар экен да. Ошол жерге кирип, кайсыдыр бир адамдар аркылуу Бакыт Төрөбаевга дагы чыгып көрдүк. Бирок мага тренерлер айтты, бул жерде расписание түзүлүп калды, азыр сиздин түрүңүз боюнча кирүүгө мүмкүн эмес деп, мен ошентип залына ача албай калдым. Эртерээк балким сүйлөшүүлөр болгондо мүмкүнчүлүк болмок да. Бирок мен көрдүм ошол жерде бокс боюнча, күрөш боюнча, грепплинг деген спорттун түрү боюнча, грепплинг деп коебузбу, жанагы мушташ сыяктуу спорт азыр жаңы келип жатат. Ошолор боюнча ушул Бакыт Төрөбаев бекер элдерге ушундай спорт залды ачып берген да. Бул деген Жалал Абадта абдан чоң бир спорт клубтардын бирине кирет да. Аны Жалал Абадта жакшы билет. Андан кийин тракторларды да эми күлөбүз, мен деле мындай күлкүм келген, эми баардыгын эле тракторларды үрүп, элдер баягы колу таза эмес адамдар көп да, мына тракторлорун алып иштетпей, тияк маяк иши кылып, кандай болгон учурда дагы ушул МТСтерди кыламын деп аракет кылып, ошол комбайндар менен кошо жатып, бул канчалык сындаган менен деле ушул карапайым адамдарга Бакыт Төрөбаев дагы жардам берди да достор. Мен ошону айтмакчымын. Кээ бир агымдар, партиялар көп, ал эми бирок чыныгы реалдуу жашоодо жардам берген бир-эки гана партия, бир-эки гана ошол партиянын лидерлери бар да. Ушул жөнүндө сизге президент иш дайындабадыбы, ишке чакырбадыбы деп базлакын ошондой сонун суроону бергенде, ушул патриот жигитибиз ушул Камчыбек Ташиев айтты ачыгын. Мени чын айтканда чакырган жок деди. Чакырбаптыр Камчыбек Ташиевди. Канчалык колдоп эме кылса дагы. Андан кийин мен өзүм басып барбадым деди. Анткени ал өз киши өзүнүн деңгээлин билет. Мен деди, мага кызматтын мааниси жок деди. Кээ бир мисалы үчүн бир милицияда мындай да, бир полковник болуп калса, чини чоң болсо ага бир лейтенанттын должностундагы участковыйга иштебейт деп туруп жумуш бербей коюшат да. Мен деди, ошол сыяктуу бир кичинекей жумушту берсе деле мен андан отказ кылып, мындай тест нерсени жооп берип кылбай коймок эмесмин деди да. Мага даже ушул Акталаанын акимин берип койсо деле мен ошол жерди 1-2 жылдын ичинде алдыга чыгармакмын. Же болбосо Чаткал районун берип койсо мен чыгармакмын деди да. Эми мындай айтканда, орусчасынан айтканда, эми обидно да, ушундай жакшы патриот иштеп берем деген жигиттерибизге жумуш бербей, ушундай кылгандыгы. Бул президенттин кадрлык саясаттан аксап жаткандыгын ачык эле айтты. Командасы начар деди. Ушул президенттин кайсыл жактарын көрүп турасыз, кайсыл жактардан жетишпеген жактар бар дегенде,
Камчыбек Кыдыршаевич дагы күн тоскоолдук кылып жатат. Камчыбек Кыдыршаевич ачык эле айтты. Президенттин командасында ошол биз айтып жүргөн биз эле сындап келип жатпайбызбы? Кесипкөй адамдар жок деп. Чын айтканда ошондой болуп жатпайбы? Кесипкөй адамдардын жоктугу ушул президенттин жүргүзүп жаткан саясатына көлөкөсүн тийгизип жатат да, достор. Кайсыл тармакты албагыла кесипкөй адамдар жок да. Мисалы үчүн Талатбек Масадыков деген жакшы дипломатыбызды мисалы үчүн тышкы иштер министри кылып койсок болбойт беле. Ушул эле Камчыбек Ташиевди мисалы үчүн айыл чарба же болбосо экономикалык жактан же бир кандайдыр бир ушул нефтиге байланыштуу жактарынанбы ушундай бир министрликти же өзү айткандай бир акимчиликти жок дегенде балким мына иштеп көр деп туруп бир эң артта калган айыл өкмөтүн деле көрсөтүп көрбөйбү беле? Мына сен көтөрчү ушул жерди, кыйын экенсиң деп. Андай нерселер албетте болгон жок. Мына Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго жакшы бир кызматты берсе болмок, дагы мындай берсе болмок деген адамдарыбыз көп да, чын айткандачы. Бирок тилекке каршы биздин азыркы кезде мындай нерселерди көрө албай жатабыз да. Ушулар жөнүндө абдан жакшы сөздөр болду. Анан менин айта тургандыгым ушул эмне себептен биздин саясатчыларыбыз бириге албай жатышат деп ойлоймун да. Демек буларда биринчиден ушул финансылык жактан дал келбестик бар окшойт. Экинчи жактан кандайдыр бир амбициялар бирин бири жактырбай анан резкий сындарды айтып мен эле кыйынмын, менден башка эч ким болбойт деген сыяктуу саясаттардын жүргөндүктөрү ушул биздин саясатчылардын бириге албай жаткандыктарына таасирин берип жатат да. Эми мен мындай деп ойлойт элем да, достор. Ушул карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргойбуз, ушул кызыкчылыктарын биз ишке ашырып беребиз деп ачык айткан партиялар бир нече. Мисалы үчүн азыр ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров айтат, ошол партиясы менен бүтүн Кыргызстан менен карапайым адамдарды коргойбуз деп. Ушул эле Камчыбек Ташиев мисалы үчүн карапайым адамдардын кызыкчылыгын ушул кезге чейин даже колдоп келе жатат. Ошол эле Бакыт Төрөбаев, ошол эле Садыр Жапаровдун саясаты ошондой болуп жатат. Ушул коргоп беребиз деп. Ушул эле мына чоң казат ачык айтып жатат, биз ушундай жалаң элдин кызыкчылыгын колдойбуз. Ал эми кээ бир башка чоң эски саясатчыларды, партияларды айтайлы, алар даже айткандан уялып калды окшойт. Ушул шайлоонун алдында элдин кызыкчылыгын колдойбуз деп айта албайт. Даже мына Атамекен эмнегедир эл деп сүйлөгөнү менен кимдин кызыкчылыктарын колдоп кандай жыйынтыктарга алып келгендиктерин турмуш көрсөткөндүгү үчүн булардын тандемине дагы башкасына дагы адамдар бир аз башкача көз карашта болуп калды. Мен го Атамекенди мындай туура жолдо эле бара жатат болуш керек дегендей ойдомун. Бирок чынын айтканда ушул азыркы кездеги абалыбызга ушул Атамекендиктердин таасири абдан чоң экендиктерин дагы танбаймын, достор. Ал эми башка чоң партияларды айтты. Чын айтканда булар адамдардын кызыкчылыгын, карапайымдардын кызыкчылыгын колдошобу же башка байлардын кызыкчылыктарын колдошобу, албетте буну турмуш көрсөтүп жатат. Анан баса дагы айта кетчү бир унутуп электе эстеп калганды айтайын. Азыркы чыккан партиялар жөнүндө, биримдик жөнүндө айтты. Ошол биримдикке тиги Каныбек Иманалиевдин секире качып кеткендиги мисал кылды. Каныбек Иманалиев экөөбүздүн мамилебиз жакшы деди Камчыбек Кыдыршаевич. Бирок ошол жерде булар эптеп эле бийликке келиш үчүн бир карасаң бир партияда, бир карасаң бир партияда ушинтип келе жатат деди. Айрыкча мына КСДП жок болгондон бери булардан дагы көп адамдар чыгып ар кандай партияларга барышат. Эми булар естественный жол менен да, ал эми бул Каныбек Иманалиев даяр партиядан туруп башка жака секирип кеткендиги мындай бир аз түшүнүксүз болуп калды. Биз албетте сыйлайбыз бул кишини, сыйлачу элек, дагы деле сыйлайбыз. Бирок ушул жерде ошол биримдик партиясына баргандыгын айтты. Андан дагы ушул мамлекеттин ушул түзүлгөн жасалма партиясы бир лидерди дагы татыктуу тандабай ушул туура эмес жактарга барып, мисалы үчүн Каныбек Иманалиевди балким лидер кылса, Кыдыршаевич мынтип айтмак эмес, ушул лидери дагы туура эмес болуп калды деп
айтты да, дагы эми Мекеним Кыргызстан деген партия бар, ушулга дагы кайсы кимди жасалма лидерди алып келиши мүмкүн деп. Себеби Камчыбек Кыдыршаевич мындайча айтты да, баягы кандай дейбиз, көчөнүн сөзү деп коебузбу, ошону менен айтканда кээ бир партиялар бар деди, анын жетекчилери чынын айтканда орусча айтмакчы реальные пацаны деп коет го орустар. Мындай чыныгы жетекчилери ушул Текебаев өзүнүн партиясын негиздеген, ошол Төрөбаев, Кыдыршаевич, ушул Камчыбек, дагы ким десек, ушундай баягы өздөрүнүн партияларын түптөп, ошол эле Бабанов өзүнүн партиясын түптөгөн реалдуу түрдө ошол өздөрүнүн партиясынын башында турат деди да. Ал эми азыркы кээ бирөөлөрдү мындай деп түзө калып туруп эле анын башына сен барасың деп татыксыз эле бирөөнү жасалма түрдө эле алып барып коюп жатат. Бул деген албетте туура эмес деди. Мен үчүн дагы кызык, ушул Мекеним Кыргызстан деген партияга ким жетекчиси? Азыр жетекчиси жок, ал эми партия бар да. Бул партия бар, уже келет деп жатышат. Жетекчи дегени ким, анын белгисиз да. Камчыбек тиги Адахан Мадумаров айтмакчы, булардын бардыгы эле ушул бийликтин клон партиялар экендиктери ушул жерден көрүнүп турат да. Жетекчиси жок. Буга эми ким жетекчи болуп келет? Анан дагы ушул Мекеним Кыргызстан партиясы боюнча мен ушул көп нерсеге түшүнбөймүн да. Бул партияны илгери Урматбек Барктабасов биз ушул Мекеним Кыргызстанга мүчө болуп өзүбүз барганбыз, болобуз деп. Мамат Болот деген журналист, анан мен да бир-эки журналист досторум болуп, ошол Бакиев бийликке келгенден кийинки кездери пайда болду эле 2005-жылдары. Биз бардык эле да, ал эми кайрадан Мекеним Кыргызстан деген партиянын чыгып, анын дагы жетекчиси жок. Ал жерде Урматбек Барктабасовдун аты дагы, жыты дагы жок. Же Урматбек Барктабасовдон булар сатып алганбы, же кандай кылып алган деги мен түшүнбөйм да. Бул партия келсе анан биз билебиз кайсы жылы регистрация болгон. Бул жактарындагы албетте изилдеп көрүш керек да. Анан что за партия дегендей. Булар иттери да ызылдап баштады, орустар эртең менен эле ушинтип иттерин эситип чыгышат да, адам настроениясын бузуп. Саламатта туруңуздар достор. Бүгүнкү менин айтайын дегеним ушул Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин сөзүнүн айланасында бирок көп нерселерди биз козгоп өттүк. Пикирлериңерди билгизип, каналым жагып калган болсо лайк басып, катталып коюңуздар. Саламатта туруңуздар достор.